Бүгүнкү ачылыш абдан жакшы болду. Анткени ырды сүйгөн, ырды урматтаган, чыгармачылыкты баалаган журтум бар экен. Ушул зал толо эл болгондугу мени толкундатты. Менин чыгармачылыгым жөнүндө дагы Кыргыз Республикасынын эл акындары, эл жазуучулары, жазуучуларыбыз, мыкты акындарыбыз сөз сүйлөгөндө дагы мени окугандыктары, мени билгендиктери мени абдан чоң таасирге калтырды да. Элеттин акындарын дагы, борбордун акындары кайсы бир деңгээлде билгендиги бул жакшы жашаган, жакшы көрүнүш. Анан ошол эле бул китеп жөнүндө айтып кетсеңиз. Китептин мен китептеримди өзү аттары башкача да, башка акындардан. Баштапкы китебим Миң тамыр эле, андан кийинки Гүл китебим чыкты. Азыр бул китебим Ак булут. Жана Кыялбек айткандай, бардык биздин журтчулугубуз ушу жамгырга муктаж болуп тургандай эле, поэзиянын дагы керемет заттарына муктаж. Ошондуктан ушул китепти мен менин жамгырымды төгө турган булутум деп эсептейм да. Анан бул көбүнчө кайсы багытка негизделди, же болбосо кайсы чөйрө жөнүндө кеп болду бул китеп? Адам турмушунун бардык кырларын жазууга аракеттенип келатамын. Өмүрүмдө кандай таасирдүү, кандай бир жакшы мага таасир эткен көрүнүштөр болсо, ошонун бардыгы менин чыгармачылыгыма камтылган. Дагы бир суроо, бул китепте канча жылдын ичинде жазылган ырларыңыз? Бул китеп мен экинчи жыйнагымды 2013-жылы жарык көрүп өздүм, 4 жылдын ичинде ушул Ак булут жарыкка чыкты.